ошондой да амал болобу? Кандай амал? Бизде ушундай Саңыз, кыяматта сөзсүз аласыз. Пайгамбарга бунун хадиси бар. Кытын үйлөрүнөн бир үйгө чогулуп, Аллахтын Кур'анын тилават кышкы кийимди жайында келип сатпайсыз. Кен ушу Рамазан күндөрү биздин сабактарыбызда Ар бир инсандын өзүнүн ишенген дини болот. Динем бул ар бир мусулман баласынын парызы экен, ошол дин. Орысча жооп берейинби, кыргызча? Кандай удобно болсо. Религия – это основополагающая социальная система. Мен түшүнүгүм боюнча бул эң жакшы нерсе. Оюбузча ар бир инсан өз кайсыл гана динге ишенбесин, эң негизгиси жүрөгүнөн өзүнүн ички сезиминен ишенген. Мен ушундай түшүнөм. Ассаламу алейкум, урматтуу теле көрүүчү. Жараткандын уруксаты менен кайрадан Рамазан айында кезиге отурганыбызга Аллах Таалага чексиз шүгүрлөр болсун. Жана анын сүйүктүү пайгамбары Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламга саламдар болсун. Бир аз жылдар мурун белгилүү журналист Мыктыбек Ажы Арстанбек уюштурган, ошондон бери салт катары уланып келе жаткан Орозодо 30 күн лекциялар топтомун кайрадан сиздерге ыйык Рамазан айында 30 күн бою тартууламакчыбыз. Бүгүнкү Рамазан айынын алгачкы күнүндө кириш сөз катары дин жөнүндө түшүнүк аттуу темада белгилүү журналист Мыктыбек Ажы Арстанбек лекция баян куруп бермекчи. Анда эмесе биз менен бирге болуңуздар. Ауzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ve laqibatu lil muttaqin ve salatu ve selamu ala rasulihi ashabihi ecmaîn. Amma ba'd. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Selamun aleyküm hurmatlı Atajurt. Selamun aleyküm hurmatlı Kırgızstan. Bugün Allah subhanahu ve taala sizler nazarыңыздарга чыгып ушу кең аудиторияда Кыргыз телевидениесинин тарыхында алгачкы ирет Кыргыз телекөрсөтүүсүнүн чоң студиялык комплексинде İslam dini жөнүндө маалымат берүүгө жеткиргендиги үчүн жана өзүнүн динин түшүндүрүп берүүнү бизге ушул чолок акылыбыз менен болсо да сиздерге жеткирүүгө мүмкүнчүлүк берип жаткандыгын Алла субханаху ва таалага чексиз мактоолор айтабыз. Жана бизди ушу сиздерге чыгып сүйлөөгө шыктандырган, биздин күнүмдүк турмушубузда жүрөгүбүзгө кам кайгы, үммөт жөнүндө пикирлерди ойлонтуруп, өзү менен чогуу болууну бизге арзуу кылдырган биздин мугалимибиз Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'e salavattар айтабыз. Бүгүн ушул адамзат исламды токтото алабы? Мына Америка токтотом деп атат, дагы башка Европа өлкөлөрү согушуп атат исламга каршы. Ушулар исламды токтото алабы деп сурайм. Жок дейишет. Исламды токтото алышпайт. Эгерде исламды адамдар таратып аткандай эле, анда токтотсо болот эле. Исламды токтото алышпайт, анткени бул диндин эгеси болгон кожосу Аллах субханаху ва таала өзү таратып атат бул динди. Бизге байланбаган акыбалда. Бирок биздин ролубуз кандай десе, бул учурда биз кыйратып койгонсу эми ушул учурда пайдаланып калышыбыз керек экен. Биз таратып аткандай болуп ошол динди. Себепкер болуп калыш гана биздин колубузда, бизге берилген мүмкүнчүлүк экен. Кантип жашообузга алып кирүү менен. Эми бул жашообузга алып кириш үчүн биздин коомдо бүгүнкү күндө адамдар бирин-бири угуш керек экен туугандар. Бул эмнени айтып атат молдоке бүгүнкү күндө? Бул эмнени айтып атат бул эмнени айтып атат, бул эмнени жакшы көрөт, бул эмнени сүйлөйт, бул эмнени жейт, кантет. Бири-бирибизге кызыкпай калып турбуз, ар кимиз өзүбүздүн территориябызда гана имам болуп, өзүбүздүн классыбызда класском, өзүбүздүн маалабызда раис болуп эле жүрүп көрүнүп калып турбуз, бирөөнү укпай калып турбуз. Ошон үчүн бүгүнкү бизге берилген мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, биринчи болуп мен ушу келгиле угайлы деген сөздү динден баштагым келип отурат. Дин деген эмне? Дин деген эмне? Муну түшүнүш үчүн ушу кээде бир класста окуп өмүр бою чогуу жүргөн достор дагы бири менен бири ушул сөзгө келише албай калат. Анткени алардын көргөн тарбиясы, дүйнө таанымы эки башка, жана лугавий түшүнүшү дагы эки башка. Ошондуктан мен эки эле көз караш менен айтайлык, бүгүн динди түшүндүргөн аракет кылалы. Биринчи көз караш бул атеисттик көз караш. Биздин өткөн өтмүшүбүз 70 жыл ушу атеисттик көз карашта тарбия көрдүк. Жана экинчиси ушу дин. Аллах субханаху ва таала өзү динди эмне деп атат? Диний көз карашта кандай бул түшүнүк? Дин маселесин чечүүдөн мурда келиңиздер биз бир-эки категорияны чечмелеп алайлы. Бул эмне деген? Адамды атеисттер кандай карайт, жана диндарлар кандай карайт? Жашоону атеисттер кандай карайт, жана диндарлар кандай карайт? Ааламды атеисттер кандай карайт, диндарлар кандай карайт? Мына ушу үчөөсүгө жооп бере алсак, анан динди чечмелеген жеңилирээк болот. Демек, атеисттер адамды эмне деп билет десе, ааламды, биринчи ааламдан баштайлы. Атеисттер аалам кандайдыр бир өтө чоң тыгыздыктагы бир чекиттин жарылуусунан пайда болду деп түшүндүрүптүр бизге илгери. Бир көзгө илинер илинбес чекит
өтө чоң тыгыздыктагы чекит жарылган жана мына ушул жарылуудан аламдар пайда болду дейт. Болду, андан башкасын түшүндүрө албайт. Бул аламдар кандай айланып атат? Эмне таризде, убакыт мерчеми кандай десең, булардын баардыгын булар түшүндүрө албайт. Бирок аракет кылып ушу тартылуу күчүнө алып келип токтотушат. Гравитация бүткүл дүйнөлүк тартылуу күчүнүн негизинде планеталар айланып турат деп түшүндүрөт. Диндарлар аламды Аллах субханаху ва таала жаратты деп билет. Алам жаралуусунда кокустук эмес, Аллах субханаху ва таала жаратуучу болгон зат кандайдыр бир өзүнө маалым болгон максатта аламды жаратты деп түшүнөбүз. Жана ал аламга адамдарды халифа кылып берди деп түшүнөбүз. Адамдарга мына ошол халифалыкты берди, өзүнүн орун басарлыгын берди, жана айтып атат, ушул аламдардын баардыгы сиздерге кызмат кылат деди. Жана сиздердин ушул аламдарда аткарган ролуңар мага болгон ибадат деди. Ибадат не десе 24 сааттык жашооңуздарды мен айткандай жашайсыңар деди. Атеисттер адамды кандай карайт? Атеисттер үчүн адам бул дагы ушу бир өздөрү түшүндүрө албайт жашоонун кандай пайда болуп калгандыгын. Бирок айтышат адам дагы ушу бир клеткалуу эң жөнөкөй жандыктардан пайда болгон бир макулук деп түшүндүрөт. Биринчи амебалар, билесиңер, мектептен өттүк беле, амебалар бир клеткалуу. Анан алар туфелькалар, анан инфузорийлер, анан гидра ошентип отуруп, анан кийин балык айланды, балыктан бакага айланды, анан сууда жүрдү, анан кийин бир күн кургакчылыкка чыкты, кургакчылыкта алма терип жейм деди, ондой болду, мындай болду, колдору буттары созулуп отуруп, не болду? Аягында маймыл болду. Анан маймыл очак кысы келди, анан кийин ташты мынтип кармабай, мынтип кармаганды үйрөндү, ошентип секирип атып умурткасы түздөлдү. Аягында не болду? Адам болуп калды. Атеисттер ушундай түшүндүрөт. Азыр кээ бирлериңер күлүп атасыңар. Ошондой өзү. Булардын түшүнүгү ошондой. Агайларыбыз ошондой окутат эле. Бүгүнкү күндө дагы мен ишенесиңер, ушу атын айтпай эле коеюн, кээ бир өтө өзүнүн элибиз акылдуу деп билген агаларыбыздан сураганыбызда, азыр деле алар бийик орундарда элейт. Сиз маймылдан жаралгансызбы десем, балким дейт. Илим ошону айтып атпайбы дейт. Кайсы илим айтып атат аны? Атеисттердин илими айтып атат. Атеисттердин илими не десе, илим атеизмде билесиздер, тажриба менен байкоонун үстүнө курулат. Динде илим Аллах субханаху ва тааланын айткан мыйзамын изилдөөгө коюлат. Аллах тааланын мыйзамын изилдейбиз, турмуштан табабыз ошону ордун, Атеисттерде байкоодон улам чыгат. 50 жолу мындай болду, демек мунун мыйзам ченемдүүлүгү мындай экен. Бирок ошол илим тажрибасын менен алганда деле аламдын кандай жаралуусун булар түшүндүрүп бере алган жок, адамга жандын кандай киргизилгенин түшүндүрүп бере алган жок. Канча аракет кылышты, адамга мына материяга жан берүү мүмкүнчүлүгүн раса издеди, булар бирок киргизе алган жок. Идеологиясынын сынып кетишинен коркуп, кээ бир илимдерге булар тыюу салган. Мисалы үчүн генетика илими. Советтер Союзунда генетика илимине такыр тыюу салынган болчу. Советтер Союзу урагандан кийин генетика илими өркүндөдү. Көрсө адамдын клеткалары, адамдын жашоосу, адамдын кандай десем, ушу турган турпаты маймыл менен өтө чоң айырмасы бар экен да. Маймылда эч качан адам болушу мүмкүн эмес экен. Биз мектепте тура эле суроо берген экенбиз мугалимдерге. Агай, эмнеге азыр маймылдан адамдар пайда болбой атат деп. Агайлар жооп бере албайт эле, сабак бүткөндөн кийин, ондай суроо бербей жүргүн деп айтат эле. Себеби о бечарадан коркунуч бар эле да. Эми доор ошондой экен. Бирок бүгүнкү күндө дагы эле ошол психологияда жүргөн биздин туугандарыбыз бар. Биз эмне үчүн дин маселесине токтолушубуз керек, туугандар? Дин мына ушу 3 нерсени өзүнө алып келе турган нерсе. Кече эле мен дагы бир агабыз менен сүйлөшүп отурдум. Өтө белгилүү композитор, өтө кыргыздын азыркы күндө ойчулдарынын бири. Агай, сиз динди кандай деп түшүнөсүз деп сурадым. Мага жарым саат сүйлөдү дин боюнча, бирок жарым саат сүйлөгөн сөзүндө 1 грамм дин жөнүндө маалымат жок экен. Бардыгы эле алиги ол эже айтты, бул апа айтты, бул көз ачык мындай экен, мына молда мындай деп койду, бу жерде 7 жолу Фатиханы окуп койду, бу жерде мындай, ошондой сөздөрдү дин деп ойлоп алган. Дин эмне десе, булар ойлойт экен, дин бул ритуалдар деп. Ритуалды билесиздер, Ритуалды сөзмө-сөз которгондо ибадат деп которушат, бирок бул биздин дини түшүнүктөгү ибадат эмес. Биздин ислам динибизде ритуалдар жок, туугандар. Анткени Аллах субханаху ва таала айтып атат, мен сиздерди 24 саат деп атат биздин тил менен айтканда, мага ибадат кылуу үчүн жараттым деди да. Бул деген сөз анда 24 саат мага намаз окуңуздар деген сөз эмес. Эгер Аллах субханаху ва таала буйрган жана пайгамбары көрсөткөн таризде уктай турган болсоңуз ибадат. Ошол таризде оокат жей турган болсоңуз ибадат. Намаз окугандай эле ибадат. Туурабы? Эгер аялыңыз менен мамилени да ошол таризде кыла турган болсоңуз ибадат. Балаңызга насихат берсеңиз дагы ибадат.
Көчөрө бирөөгө 5 сом пул берип койсоңуз да ибадат эгерде Аллах субханаху ва тааланын буйругу жана пайгамбардын көрсөткөнүндөй кылсаңыз. Туурабы? А булардын оюнча ибадат не десе, ибадат мынагу жашоодо өз башынча жашай бересиң, бирок бир убакта кыжалат болгондо келесиң дагы мачитке келтирип эңкейиптен коюп коесуң, ушу ибадат. Же болсо чиркөөгө барып чокунуп коесуң, ушу ибадат. Кандайдыр бир учурда бир ритуалды кылып коюп, муну ибадат дейт. Атеисттердин да ибадаты бар эле. Ритуалдары булар кандай эле? Өлсө, Гөрстанга барып 200 грамм стаканга аракты куюп, үстүгө бир бөлкөн нанды коюп коет. Ибадатпы? Ибадат. Бирөөлөр келсе желек көтөрөт, ибадатпы? Ибадат. Мылтык атат асманга, ибадатпы? Ибадат. Кремлди айланат топ кылып, ибадатпы? Ибадат. Эмнеге буларга дагы ибадат керек болду? Аллах субханаху ва таала ар бир макулугуна, адамына, жүрөгүнө, денесине сыйынууга муктаждыкты салып койду. Адам баласы сыйынууга муктаж болот экен. Сыйынбаса кыжалат болуп жашайт экен. Атеисттер дагы мына ошо адамдагы сыйынуу муктаждыгын алып кое албаптыр. Сыйынууну канааттандыруу үчүн алар дагы ушу ритуалдарды ойлоп тапкан. Мына ошол ритуалдарын карап туруп, анан кийин биздин молдокелердин намаз окуганын, нике кыйганын, жаназага барганын ибадат деп которуп койду бизге. Демек сен намаз окусаң, мачитке барсаң, жаназа окусаң, нике кыйсаң, сен ибадат кылып аткан болосуң, калган убак ибадат эмес. Калган убак ибадат деп эсептелбейт. Дин деген маселени шерге алып келип такады. Сен мына ибадаттарды гана кылып атсаң, диндарсың, буларды кылбасаң ибадат көп эмес. Алар ритуалды ибадат дейт. Турмушта, жашоодо бир белгилүү бир учурду ибадат кылып коюуну, ритуалды ибадат түрүн. Жана илгерки языческий деп коет го, теңирчилик же болбосо, караңгылык доорундагы татем диндер бар эле. Деп кыйкырып отту тегенен ордаган. Ушулар ошо ритуалдарга кирет. Исламды да ушундай элестетишет экен да. Анан жок, биздин жашообуз мындай десең, силер радикал турбайсыңар дейт. Биз айтабыз, туура биз радикалбыз. Эмне үчүн динди, ислам динин радикал дегенге биз моюнга алабыз? Ислам дини адамды караңгылыктан 180% бияка оодарып атат. 180 градуска мындай жаша деп атат. Радикально оодарып атат. Чүт-чүт оодарган жок. Майли кичине капыр, кичине мусулман болуп жаша деген жок. Майли? Кичине мусулман боло бер, кичине капыр боло бер дебейт. Аллах субханаху ва таала ондай дебейт. Мунугу жашоону таштайсың, мунугу жашоого өтөсүң. Радикально өзгөрөсүң. Бу өзгөрүү не деди? Дин. Мунугу жашоодо өтө берет. Endi kapırlar var, din менен жашаган kapırlar var. Misal үчүн Европада байлардын байы таризи, өздөрү байгандан кийин китептер жазат го. Китептерин окуңуздар эле. Дин менен байган ошо кишилер. Диндин негизинде байган, кол ачыктык кылат, садака кылат, бирлөргө жакшылык кылат, жакшы сөз менен сүйлөйт, бизнесинде алдабайт бирлөрдү. Биздин динибиз айткан эреже менен байган ошолор. Аллах субханаху ва тааланын баю мыйзамын колдонду ошолор. Алар диндарбы десе жок. Алар диндар эмес, динди колдонгон капырлар. Биз диндарбыз, бирок динди биз кээде колдонбойт экенбиз. Демек, дагы бир жолу жыйынтыктайлы. Айткан оюбузду. Дин не дедик? Дин Аллах субханаху ва таала берген жашоо эрежеси. Капырлык не деди? Мунагу жашоону тарк этүүнү капырлык дейт. Аллах субханаху ва таала Бакара сүрөсүндө айтып атат иблиске. Сен биздин айтканыбызды кылбай капыр болдуң деди. Сен бизди жок деп капыр болдуң деген жок. Шайтан Аллах субханаху ва тааланы Аллах жок деп айтмак эмес да. Аллах жок деп айтуу бул акыркы 20-кылымдагы эле пайда болгон бир караңгылык. Капырлык не десе, Аллах субханаху ва тааланы бар. Ал кудуреттүү зат, ырыскы берүүчү зат, өлүмдү жиберүүчү зат. Бирок мен аны мыйзам менен жашабайм дегенде капырлык дейт экен Аллах субханаху ва таала. Динди мен турмушума киргизбейм. Майли силер жашасаңар, жашай бергиле молдокелер. Бирок мен мына ошо жашоону жашайм. Балким 60-тан кийин деп айткандар не деди Аллах субханаху ва таала? Биз айтып аткан жокпуз. Сен менин айтканымды кылбай капыр болдуң деди. Ислам дини түшкөндө мындан 14 кылым мурда арабтарды азыр биз тарыхынан карап билебиз. Алар биз ушундай караңгы эл деп элестетебиз да, көрсө жок. Ошол кезде деле булар Кудайды бар десе бар дейт экен. Рызкыны ким берет десең, Аллах жөнөтөт. Өлүмдү ким жөнөтөт? Аллах жөнөтөт. Бардыгын Аллахтан көрөт экен, бирок жашоосунда башка система менен жашайт экен.
Бизге окшоп Кудай бар десе бар дейбиз, бирок башка система менен жашап атпайбызбы? Алар да уже башка нерсе менен жашайт экен. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам келип айтып атат. Кудай барбы? Бар. Ажалды ошо жөнөтөбү? Ошо жөнөтөт. Рызкын ошо береби? Ошо берет. Кел анда жалгыз ошо Аллахтын мыйзамы менен жашабайлыбы десе? Жок, Мухаммад деди. Биз ата бабаларыбыздан калган дин менен эле жашай берели деди. Пайгамбарыбыз атеисттер менен күрөшкөн жок. Ал кезде атеисттер жок экен. Бардыгы мына азыркы тил менен айтканда ыймандуу экен. Азыр кыргыздар ыймандуу деп, ошолорду ыймандуу десек болот. Кудай барбы десе бар деп атат. Ыймандуу. Бирок Аллах субхану ва таала жанагы элчиси аларды кафыр деди, мушрик деди. Аллахка шерик келтирүүчүлөр деди. Эмнеге шерик келтирүү? Аллах субхану ва тааланын берген мыйзамына башка мыйзамды шерик кылып ошол менен жашайбыз деп атат да. Рызкыны Кудайдан аласыңарбы, жашоо эрежесин өзүңөр ойлоп чыгарасыңар. Бул туурабы деп атат. Туура эмес, келиңиздер. Бир Кудайдын айтканы менен жашайлы деп атат. Ла илаха иллаллах Мухаммаdur Расулуллах. Шу дин менен жашайлы деди. Демек дин, урматтуу туугандар, урматтуу ата журт, бул адамдын эки жашоосу болсо ошонун бири. Бир жашоосу башаламандык жашоо. Ал айтты, бул айтты, Маркс айтты, Ленин айтты, бу жерде бу кезитте мынтип коюптур, мына звезда мындай кылат экен, Мадонна мындай кийинет экен. Бирөөлөрдүн берген эрежеси, бирөөлөрдүн дини менен жашайбыз. Экинчиси Аллах субхану ва тааланын дини менен жашайбыз. Энди атеисттер бизди динди эмнеге негиздеп, булардын дин эмнеге негизделет десе, атеисттер айтат экен, дин адамдардын сезимине негизделет. Адамдар дейт илгери чагылгандан коркуп, караңгыдан коркуп, ташкын суудан коркуп, өзүнүн чоң бир нерсени аздектеп, ошого сыйынып, ошондон ибадаттар пайда болгон деп түшүндүрөт. Биз айтабыз жок. Дин Аллах субхану ва тааланын дини иманга негизделет. Иман адамдын акылынан келип чыгуучу нерсе. Аллах барбы, брадар десе бар дейт. Аллах канча десе жалгыз дейт. Пайгамбары барбы? Бар. Китептери барбы? Бар. Периштелери барбы? Бар. Акырет болобу? Болот. Жакшылык Аллахтанбы? Аллахтан. Жамандык Аллахтанбы? Аллахтан. Сурак болобу? Болот. Мына ушунун үстүнө дин келет экен. Эгерде бизде мына иман болбосо, дин келбейт экен бизге. Мына иман биздин акылыбыз менен тааныла турган нерсе экен. Мына костюмду тиккен чебер бар да, туурабы? Өзүнөн өзү тигилип калган эмес, туурабы? Мына студияны кимдир бирөө курган, туурабы? Өзү курулуп калган жок. Мына аламдарды да бир зат кылды да, туурабы? Өзүнөн өзү кылып калбайт да. Экеле секунд убакыт кетти шуну түшүнүүгө. Логика жөнөкөй гана. Мына ушунун үстүнө дин келет экен, туугандар. Диндин негизи иман экен. Бүгүнкү күндө даватчылардын негизги колунда турган мүмкүнчүлүгү жана айта турган сөзү шу иман болуп атат. Аллахка иман келтир, турмушуңа динди киргиз. Эмнеге? Мына жашоодо проблемалар чечкенди үйрөнөсүң, жана акыретиңде Аллах субхану ва таала шу проблемаларыңды дин менен чечкендиң үчүн жаннатты бола кылды. Мындай жашасак болбойбу? Боло берет. Проблемалар чечилбейби? Чечилиши мүмкүн. Бирок тиякта жашоодо эмне кылабыз? Пышабыз аякта. Кадимки эле маанисинде күйөбүз. Аллах бизди мына сактаган болсун. Демек, урматтуу ата журт, келиңиздер турмушубузга динди алып кирели. Жана биздин мамлекет бакубат мамлекет болот. Келиңиздер турмушубузга динди алып кирели, акыретибиз да абат болот. Ата-энелерибизди багабыз, жакшылап, асветтеп карайбыз. Аялдарыбыз кор болбойт, туугандар. Аялдар жөнүндө айтып аткан бүгүнкү коомдогу негизги биз ойлогон проблема ошо динсиздиктин алгачкы эле дарбазасы ушу ата-эне менен аялдарды кордоду. Жана мен каалайт элем бүгүн биздин элибиз динге келүү менен ушундан баштаса. Саламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуh. Жалпы мусулман калкына кааларым ушу келе жаткан орозо айт майрамдары менен жана орозо туткан ар бир мусулман баласына ушу Аллах тааланын өз парзын милдетинен кутулуш үчүн ушу динди орозо кармашына тилектешмин. Аларга кааларым чын ден соолук, узун өмүр. Ошол менин кааларым. Барыңыздардын мусулман калкынын барыңыздардын майрамыңыздар менен келе жаткан жана ошондой эле орозоңуздар кабыл болсун. Барыңыздар сак саламатта болуңуздар. Я всем мусульманам желаю, значит, процветания, и всем верующим всех благ. И я хочу, чтобы наш народ наконец-то прозрел